башы жок жатат, башы бар жатат, денеси жок жатат. Дрон миңдеген дрон 24 саат бою учуп турат. Каякта жүргөнү, эмне болуп атканын бат эле эме көрүп алышат. Анда кыргыз экенин документинен көрдүм, бирок военный билети орустук экен да. Кыйнап алып кетип атат, өзүлөрү барган жок. Шука Вагнерге кайсы Кыргызстандан канча адам чыгып кеткен, анын баары эле айтылып атат. 300дөй адам чыгып кетиптир. Аны кастыргандан кийин болду, алар тирүү калтырбайт. Ош жерден атат дагы ош жерге эле көмүп коет. Өзүлөрү каскан окопко элечи. Кыргыздарга айтарым, ошолорго барбай эле койгула, жумушка барбагыла. Канча миллион обещать этти дагы силерге эч качан ошо миллион сомдун 1 сомун бербейт. Эл аралык түрдүү рейтингтерде Орусия дүйнөдөгү экинчи армия деп аталчу. Бирок Украинадагы согуш Москванын мындай дымактуу аскердик мүмкүнчүлүктөрүнө күмөн жаратууда. Орусияга салыштырмалуу потенциалы алда канча төмөн деп эсептелген Украина армиясы согушта 10 айдан бери катуу туруштук берип, айрым багыттар боюнча ийгиликтерге жетүүдө. Киев батыш өлкөлөрдүн акыркы үлгүдөгү курал-дарактарын алып, ал эми украиналык аскерлер Европадан атайын машыгуудан өтүп жатышат. Ошол эле учурда Орусия арга жоктон ирандык дрондорду сатып алып, түрмөдөгүлөр менен мигранттарды согушка азгырып, анын үстүнө дагы жарым-жартылай мобилизация жарыялады. Тилекке каршы мунун баары Кыргызстандын жарандарына жана Орусиянын паспортун алган этникалык кыргыздарга дагы таасирин тийгизүүдө. Массалык маалымат каражаттарынан Орусия тарапта согуш курман болгон 7 кыргыз тууралуу маалыматты таба алдык. Булар Орусиянын куралдуу күчтөрүндө расмий катталгандар гана. Медиахаб жайында орусиялык ЧВК Вагнер аркылуу Кыргызстандын жарандарын согушка азгыргандар тууралуу иликтөө жарыялаган. Алар жеке кароолчу ишкана аркылуу Борбор Азия жарандарын Украинага чакырышкан. Жумуш издөөчүлөргө акча жана Орусиянын жарандыгы сунушталчу. Мындай сунушка азгырылып, согушка тартылган кыргызстандыктардын так саны жок. Аналитиктер билдиргендей, алардын жоготуулары расмий статистикада эске алынбайт. Жалданып согуштукандарга телефон колдонгонго болбойт. Ошон үчүн алар менен азыркыга чейин байланышуу мүмкүн эмес. Азыркы тапта Украина тарапта согушуп жаткан бир кыргызстандык тууралуу так маалымат бар. Бул тууралуу май айында белгилүү болгон. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Алмазбек Кудабек уулуна Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын жараны чет мамлекеттин аймагында куралдуу жаңжалга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү боюнча кылмыш иши козголгон. Алмазбектин аты Украинада өткөн айда дагы бир ирет белгиленди. Кыргызстандык Туран батальону түзгөнүн жарыялап, анын жетектеп баштаганын айтып чыкты. Видеодо айтылгандай, Туран батальону түрк элдеринин өкүлдөрүн кабыл алат. Туран! Жашасын! Туран! Жашасын! Туран! Биз аны менен байланышканда ал Украинага кантип барганын жана эмне үчүн согушка катышып жатканын айтып берди. Тактай кетчү жагдай согуш болуп жаткан маалда бардык эле маалыматты тактоого мүмкүн эместигин эскерте кетели. Алмазбектин интервьюда айткан сөздөрү жеке өзүнүн көз карашы. Анын айтымында ал Кыргызстанда жүргөндө чач-тарач бизнеси менен алектенген. Бизнес жүрбөй калганда 2021 жылы ал Украинага келген. Бул өлкөдө дагы ал чач алып иштеп бизнес кылууну көздөгөн. Бирок 2022 жылдын февралында согуш башталып кетип, ал четте тура албай ыктыярчы болгон. Бул маектин башында Кыргызстандын жарандары башка өлкөнүн аймагында согушка катышуусу мыйзамсыз экенин эскерте кетели. Бул кылмыш иш үчүн жарандар 10 жылдан 15 жылга чейин кесилет жана мүлкүнөн ажыратылат. Ооба, мен батальон создавать эттим, анткени бияктан бул батальондун эми максаты кандай болот? Түрк элдеринин кысымын токтотуу, мясага алып барып эле жанагындай этке түккөндөй эле, эт базарга түккөндөй эле койду айдагандай эле айдап ийип атат да. Оружие, тыңгылык оружиясын бербейт же тыңгылык каска эчтекесин, тыңгылыктуу бирдекелерин бербейт. Анан бир 100дөй адамды ыргытат, бир хаймерсти выявлять этиш үчүнчү. Бир хаймерсин кайсы жерде турганын көрүш үчүн алар ошончо 100дөгөн адамдын өлүмүнө эме кылат да. Ал өлүмдөр кимдин өлүмү? Ал түрк элдеринин тилдери, түрк тилдүү элдердин өлүмү да. Жана эле НСАйдан биздин бир туугандарыбыз, НСАйдагы бир туугандар, хакастар, тувинистер, аларда мисалы азыр ойлонуп көрсө болот, аларда деген адам эркек кишилер калбай баратат негизи. Алар ошон түздөн түз геноцид кылып атат да, эң малый народторду, этнический кыргыздарды, этнический казактарды, жана ошондой эле биздин кыргыз балдарды, көптөгөн балдарды кыйнап, кыстап эле, коркутуп, үркүтүп эле алып кетип, согушка алып барып алып, ошол жака эметип атат да.
жанагындай типа жанагындай операция деп коюшат аларчы, выявление Хаймерса депчи. На самом деле бул Хаймерс деген биякта деген спутниковый связь бар, Starlink бар, эме деген күчтүү да бияктачы. Эми бул Украина тараптан деле толук түрдө адилеттүүлүк болуп атат аларга каршы ракеталар жумшаганча, анткени бул жакта жөн гана жарандар өлүп кетип атат, ошоnuга булар коргонуп атат, өзүнүн жерин коргоо, өзүнүн ата мекенин коргоо деген бизге деген көп эле жакшы нерсе таандык да бул нерсечи. Анан ошондой булар выявлять этип алат, алар бат эле каякта жатканын, кандай жүргөнүн бат эле эметип көрүп алышат биякта. Дрон, миңдеген дрон круглый 24 саат бою учуп турат. Каякта жүргөнүн, эмне болуп атканын бат эле эмет көрүп алышат. Анан жөн эле ал деген тиги Хаймерс тандабайт да, сен кыргыз келсиң, окуй түрк тилде экен, мындайраак учайын, оруска учайын депчи. Хаймерс тандабайт, ал барат дагы жанагындай талканга айландырат да. Негизи силердин батальондо азыр канча киши бар? Эми канча киши бар деген ал жагын деле көп айтканга болбойт, негизи 1000ден ашык киши бар да. Ал көбүнчө бизде уйгурлар, азербайжандар көп, кыргыздан ошо мен жалгызмын, анан дагы башка улуттар, түрк тилдүү улуттар бул жакта ошо мусулмандар, анан украинецтер бизге өтөм десе, ушу батальонго ислам динин кабыл алат, иншалла анан өтө берет да. Алмазбек эмне жөнүндө айтып жатат? Согуштун жүрүшүн так билбегендерге түшүндүрө кетели. Медиазона BBC-нин орус кызматы менен биргеликте орусиялык армиянын жоготуусун эсептөөдө. Журналисттердин маалыматына алайык, эң көп жоготууларга улуттук азчылыктар туш болууда. Мисалы Дагестан, Бурятия, Башкириянын согушка тартылгандардын арасынан набыт болгондор көп болуп жатат. Алмазбектин айтымында бул Хаймарс аттуу жапырт сокку ура турган реактивдүү системасы менен күрөшүү стратегиясына байланыштуу. Орусиялык согушуучулар үчүн Хаймарсты жок кылуу башкы максат болуп саналат. Себеби анын ракеталары чоң аралыкка атат. Көп учурда Хаймарс стратегиялык кампаларды бута калат. Сиз өз көзүңүз менен көргөнсүзбү ушундай операцияларды? Адамдар ушинтип ойлоп аткан. Ооба. Анткени бул деген Хаймерсти алар ойлоп атат, өзүлөрүнүкүндө жанагындай РСЗО тиги бул да техника депчи. Бул Хаймерс деген аябай бат шамдагай техникада атат, аткан жеринен сразу чогулат да кайра кетти башка жаккачы. Анын местоположениясына кайра Искендер менен жөнөтө албайт, ракета менен ата албайт. Анткени местоположение в течение 20 мүнөттүн ичинде бул жок болуп кетет. Жүздөгөн километрлергечи. Анткени бул скорости да катуу, алар выявлять эте албайт. Бирок выявлять эткиси келип эле ошентип адамдарды түртүп атат да. Биринчи ошондой кережо жанагындай кыргыз стройкада иштеген казактар бар, анан ар кандай жана Энесайда келген, алар эми кыйратып согушкан эмес да мурунчу. Жүргөндө үйүн окуп кылып элечи. Ошондойлор керек да. Болбой эле армия калып аткан себеби мобилизация кылат да 2 жумадан кийин, 2 жумага жетпей, 1 жумага жетпей эле айдап атпайбы? Эч кандай согушканды үйрөтпөй эле бир автоматты бир күн аттырат. Андан кийин болду, кайра согушка айдап атат да. Бул биякта полномасштабный согуш болуп атат. Өзлөрү ракета, Искендерлер жөнөтүп атат. Бул жактан да соответственно ответтер болот да, туурабы? Ошон үчүн ошондой өз көзүм менен көрдүм мен. Өзүм мисалы көрүнүп турат жакта, майдаланып калса дагы баштарынан көрөсүң да, баштары жатат, башы жок жатат, башы бар жатат, денеси жок жатат. Көрөсүң да аякта көрүп эле кыргыздар болбосо да жана ошо бизге окшош да. Бизге окшогон эле балдар. Ошо айтып калдыңыз, түрк тилдүү элдерге жардам бериш керек. Бул эң башкы туран батальон максаты. Ошондо кантип жардам бересиңер? Биз аларды мисалы кайрадан Россияга барбаса, алардын семьясын алып чыгып кеткенге, бияктан международный защита бергенге, Евросоюздан жардам бергенге, Евросоюзга чыгып кеткенине жардам берип, аларды бул жактан кыйнабайбы, кыстабайбы, аларды карап, мисалы мен ошо демилген менен негизи муактан түрк тилдүү азиаттарды биринчи сурагыла, атышып атканда дагы сурагыла. Азиаттар барбы, связи есть деп мындай. Анан дагы эмелерди жөнөтөбүз, минометкалар менен атабыз жанагындай кагаздарды. Ошо кыргызчада кайрылуулар бар, мекендештер жөн эле өлүмүңөрдү өлүп калбагыла. Могу номерге чалып койгула, могу жерден жакшынакай эле алып кетет. Тамагыңар, ашыңар бар, андан кийин жардам беребиз. Эгер кээ бирлер обменге келип баргысы келбегендер бар да, аларды ошол Евросоюзга алып чыгып, алардын семьясын алып кеткенге защита кылганга, анткени алар биз деле бияктан түшүндүрүп атпайбызбы? Кыйнап алып кетип атат, өзүлөрү барган жок. Путинский режим кыйнап атат, барбаса 10 жылга түрмөгө тыгат экен.
Барса ошентип этке түртөт экен. Биз андан сырткары орусиялык армиянын катарында жүргөн кыргызстандыктар тууралуу сурадык. Бул тууралуу Алмазбек төмөнкүлөргө токтолду. Ошондо эми тиги тараптан силер кыргыздарды көрдүңөрбү? Ошол орустар алып барган кыргыздарды. Негизи ошондой учурлар болуп атабы? Кыргыздар негизи көрдүк. Мен кыргыздарды конкретно кыргыз экенин документинен көрдүм, бирок военный билети орустук экен да. Орустун военный билетинде бирок кыргызча эмеси турат да. Бирок ал эми уже Хаймерс иштегенден кийин көрдүм да менчи. Колдон келишинче ошон үчүн көп эметип алдын ала интернетке чыгып аларга телефонда бербейт экен. Туугандарына да кайрылдым мен дагычы. Туугандары ушундай туугандарыны билип калсаңар, ошо балаңыздарды алып кетип калса же тууганыңызды алып кетип калса, чалып койсун, ушу мага номерге чалып койсун, мен колдон келишинче эптеп алып кеткенге жардам берейин депчи. Буга чейин айтылгандай, орус армиясында жүргөн кыргызстандыктардын так саны жок. Туран батальонун жетектеген Алмаздын айтымында багынгандарга жардам берсе болот. Биз өзүбүздүн каналыбызда иликтөөлөрдү чыгарганбыз. Биздин жарандарды орусиялык ЧВКлар ошол Украинага алып барып согушканы азгырып жатышат. Акча беребиз, анан жарандыктага беребиз деп жатышат. Башка жардамаларда Мариуполду оңдогону куруучулар керек деп дагы алып кетип атышат. Ушундай мажбурлап же алдам калган кыргыздар болсо ошол жерде Орусия тарапта кантип силерге кайрылса болот? Эмне кылуу керек? Колдон келсе, Инстаграмга жазсын, ата буякта номерлерди калтырган. Ошол тигилер билет. Хочу жить деген проект деген. Ошо Алмаз менен сүйлөшүшүм керек, мен Алмаз менен сүйлөшүшүм керек десе эле, мен алып ал номерин өзүнө чалам менчи. Анткени тигилер уже мен алар менен аябай жакшы сүйлөштүм, что именно кыргыз жарандарга жакшы жардам берели депчи. Анткени мен кыргызчада аларга кайрылып бердим, алар кыргызча ошо кайрылуумду чыгарып беришти ар кандай соц тармактарга, YouTube каналдарга. Ошол жардам беребиз, алар эч кандай жаман ойлобосун. Жана вербовка кылып атканда айтышат экен да, телефон алууга акысы жок экен ал адамдардын, телефонун байланышы дагы жок болот. Ошондо кантип байланышса болот? Жок, телефон алууга акысы жок деп алар эч кимге ишенбесе керек да, мисалы. Өзүлөрү телефон катып коюш керек да бир жергечи. Антип аларга ишенсең болду, талаада калдың, өлдүң, ошол жерде көмөт дагы, окопто бастырат дагы, ошол жерге көмүп салат. Ошентип эле канчалаган жигиттер алданып кетип ошо окопторго кетти, мисалычы. Биякта деген өзүңөр түшүнүп атасыңар, биякта разведка аябай күчтүү иштеп атат. Разведка деген жеке эле бир эле Украинанын разведкасы эмес, ар кандай мамлекеттерден жакшы тияктан Американын разведкасы, Германиянын разведкасы, канча адам каяктан келген, Шука Вагнерге кайсы Кыргызстандан канча адам чыгып кеткен, анын баары эле айтылып атат. 300дөй адам чыгып кетти Кыргызстанданчы. Алардын баары эмне болот, тагдырлар, ким эмне болду, эч ким билбейт. Аман калабы, аман калбайбы. Кээ бирлер болсо секретный бункерлер бар да. Аны кастыргандан кийин болду, алар тирүү калтырбайт. Ошол жерден атат дагы ошол жерге эле көмүп коет. Өзүлөрү каскан окопко элечи. Мындай 100% информациялар бар ошол секретный окопторду кастыргандан кийин өлтүрүп салгандар. Мариуполдо үйлөрдү жасап, үйлөрдү эмет жана жаңы тамдарды куруп берип атпайбы? Ошону эметкендер бар, стройка депчи. А бирок ошол эметип туруп анан башка жака да айдап атышпайбы буларчы? Жана согуш талаасына айдап барып, бетондорду, 3 бурчтук бетондорду тизипчи. Короче, булар деген биз жөн эле расходный материалбыз да. Жана стройкада керек го, стройкага жумуш, мисалы кирпич керек, мисалы 15 кирпич керек дегенде эле 15 кыргыз керек дегенде сыяктуу кылып атпайбы? Ошол нерсе, мисалы мен бул жакта расходный материал болуп колдонуп, же мага акча төлөп ушунчалык наемник болуп жүрүпсөмчү, мисалы бул жактачы, туурабы? Мага мынчалык возможность бербейт болчу эч кимчи. Мен ушунда өзүм күчүм менен кечки мисалы 9 айдан бери өзүм мисалы жаным менен рисковать этсем да, кой бирдекесин кылып калайын анда мен. Тигилерге барып айтып атам, жардам бергиле мага, мондай болуп атат, биякта деген кыргыздарды алдап атат, өлтүрүп атат, өлүмгө түртүп атат, мондай кылабы десе түшүнүп атат. Буларга деле эмне азап, эмне кереги бар мисалы, тааныбайт дагы, туурабы? Анда ошону айтып түшүндүрүп берген үчүн булар түшүнүп кичине адамгерчиликти эметип атат да буларчы. Ушу Кыргызстан мыйзамы боюнча кыргыздарга айтарым, ошолорго барбай эле койгула, жумушка барбагыла. Канча миллион обещать этсе дагы силерге эч качан ошо миллион сомдун 1 сомун бербейт.
Биз андан сырткары Алмазбек өзүнүн күнөөсүн сезеби деп сурадык. Себеби бул кыргыз мыйзамына каршы келет. Мына Кыргызстанда сиздин азыркы иш аракетиңиз бул мыйзамсыз, бул кылмыш деп эсептелет. УКМКдагы кылмыш ишин козгогон. Сиз өзүңүздү күнөөлүүмүн деп эсептейсизби? Ооба, мен Кыргызстандын закону боюнча күнөөлүүмүн, бирок Украинанын закону боюнча мен эч кандай күнөөм жок. Украинанын тарапта мен героймун да, Украина тарапта мага герой наамы, мужество за отвагу деген наам ыйгарылган. И мен Украинанын жараны болдум уже. Туурабы, анткени мен деген Украинанын жаранын алганга аргасыз болдум, анткени мен уже дело козгоп койду, анткени алганга аргасыз болдум. Болду, эми мен эч жерде мисалы незаконный иштерди алып барган жокмун. Толук адилеттүүлүк менен карап эме иштеп атабыз. Мисалы Украинанын жараны болду, Украинанын жокери болду, Украинанын герою болду, старший лейтенант, должность командир батальона целого, да. Кудайга шүгүр эми ал жагы. Бирок Кыргызстандын закону боюнча да биринчи башында күнөөмдү мойнума алам. Биз көп эле интернеттен көрүп калдык, айтып атышат, ал Украинада эмне кылып жүрөт, бул жерде Баткен болуп атканда Баткенди коргобойбу деп айтып атышат да. Буга кандай жооп берет элеңер? Негизи мен деген ошол 21 события болгон Баткенге, ошол биринчилерден барып, өзүмдүн курал жарактарымды таап алып, өзүмдүн курал жарактарым менен баргам негизи. Ошол былтыр события 21 события жазында болгон, Рамазан айында. Андан кийин көрдүңөр, февралда уже эметкенден кийин апрелде мага иш козголду. Андан кийин чоңдорго кайрылганга аракет кылдым. Бул телевидение, мындай информацион аркылуучу кайрылганга аракет кылдым, эч кандай жооп болгон жок. Камалат деген эле эме кетти да. Ошондуктан барган жокмун быйылкысындачы. Так мен деле Кудайга шүгүр барайын деген эле ой бар болчу. Баткенди ар дайым коргоонго даярбыз. Эми колдон келсе бияктан деле информационно деле коргой атабыз ал жагынчы. Согушуп жаткан эки өлкөнүн тең күчтүү курал жарактары катардагы жөнөкөй аскерлерге жана аскердик тажрыйбасы жокторго тирүү калууга эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт. Акчага же орус паспорту үчүн мындай тобокелчиликке барууга кажет жок. Анын үстүнө Кыргызстандын мыйзамдары биздин жарандарга Орусия тарапка дагы, Украин тарапка дагы болушуп согушканга тыюу салат. Бул үчүн 10-15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралганын дагы бир жолу эскерте кетели.